ойго келгис бир приключениялар болуп атат да. Керемет. Бул дагы кыргыздын керемети. Апамдын каттамасы, апам жумуртасы. Андан тышкары силердин эсиңерде бул өмүр бою кала турган нерсе да. Өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн табиятыбызды, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды көрүп, билип, таанып, анан баалай жүрөбүз. Хош келиңиздер. Салам балдар, азыр февраль айы. Мен азыр биз бир топ бала болуп көлгө баратабыз. Жакшы бир саякатка баратабыз, жакшы жерлерди көргөзөбүз. Жолдон каньонго киребиз. Каньондон барып түштүк жагынан, көлдүн түштүк жагынан жакшы жаңы эс ала турган жерге барабыз. Андан кийин кышында Арашанга барабыз. Арашан дегенди билесиздер да, Алтын Арашан деген кереметтүү жерге барабыз. Анан экинчи максатыбыз Kia Sorento 2023 жылкы машина. Муну дагы биз тестирлеп ар кайсы жагынан көрөбүз. Албетте мен дайыма барыңыздарга сунуштап кеңештеп жүргөн бул партнер нефть компаниясынан май куймакчыбыз. Демек, баштадык. Анда биз Ысык көлдү тегеренип көп жакшы кызыктуу жерлерин көрүп, дагы деле көрүп бүтө албай жатабыз. Кудай буйруса мунусу дагы абдан кызыктуу болот, биз менен болгула. Биз Ысык көлгө бараткан жолдун визиттик карточкасы деп коет. Өзүңүздөр билесиздер, баардыгы көп адамдар апамдын каттамасын, эми Кыргызстан баардыгы билсе керек. Баары токтошот, ушул жерге отурушат, тамактанышат. Кыргызстан, атүгүл Кыргызстан эмес, өзүңүздөр билесиздер, бул Араб Эмираттарына чейин, Дубайга чейин бул жерден барып, ошол апамдын каттамасын жасаган учур бар да. Анан эми өзүңүздөр билесиздер да, бир эле ушул апамдын каттамасы турган жерден эле ушундай бренд болуп кетип, анан мындай чогулуп кетпедиби баардыгычы. Азыр мен келатып, бул жерге келатып бир нерсени ойлоп койдум да. Эми бул жерде жайында машина дагы батпай калат. Унаа да батпай калат, адамдар да батпай калат. Бул кыш, февраль айында карасаңыздар, биз керек болсо февраль айында дагы бул жерге токтой турган орун жок да. Аны өзүңүздөр билесиздер да, бул жерде азыр жылдырышпайбы, темир жолду кылып жылдырабыз деп, тиги эски жакка жылдырабыз деп атат да. Бирок мурда мен кичинекей кезимде ушунун эле ар жагында жакта муздак суу, холодная вода деп коечу, Быстровка жакта, ошол жерде ушундай тамак жай бар эле. Андан кийин жаңы жол салынганда ал жер токтоп калды. Ал жерде биринсен эле токтошот. Андан кийин бул ушуреки элдер токтогон бир сүйкүмдүү жакшы жер болуп калды. Бир эле нерседен да, туугандар, бир эле нерседен. Бул апамдын каттамасы деп, азыр ал киши өтүп кеткен экен, мунун тарыхын кыргыздар баары эле жакшы билсе керек. Анда ошол киши ушу жакшы, жагымдуу, даамдуу каттама жасаган үчүн ошондон эле минтип борборлоп кеткен да. Бул дагы бир нерсени билдирет. Биз көп учурда эми бара-бара бул салт кичине оңдолуп кетет. Башында мындай болчу. Кыргыз заңгыратып кафе, ресторандарды салат. Ал жерге толтура миңдеген, 10 миңдеген долларды салат дагы. Бирок тиги ашпозчудан экономдоп, тиги жакшы поварлардан экономдоп, аларга жакшы акча төлөбөй, анан аягы ийгиликсиз болуп жатып калат да. Ошондуктан эң маанилүүсү бул эки эле нерсе. Бул тамак, коомдук тамак жайларда. Бул тамак эң даамдуу, сапаттуу, жакшы азык-түлүктөрдөн жасалыш керек. Анан экинчи нерсе бул тазалык болду. Калган нерсеси алар экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи кезекте болуп келе берет. Бирок эң негизги биринчи, экинчи орунда ушул. Ошондуктан туугандар, мына бул чоң мисал, ошо визит картасына кеттик. Мындан ары дагы жол жүрүп отуруп, эми Кудай буйруса Көкмойнок деген каньонго киребиз. Апамдын каттамасы, апам жумуртасы. Негизи билбегендер үчүн боомго кире бериште, эгерде көлдү көздөй кетип баратканда, ошондо жанагы
көпүрө темир көпүрө бар го, темир жолдун темир көпүрөсү бар, өзүңүздөр билсеңиздер керек. Жана кызыл көпүрө деп коет, красный мост деп коюшат. Ошол жерге жете бербей оң жагында Конорчек деген каньон бар. Аябай кооз каньондордун бири, чында эле кооз каньондордун бири. Мен тиги көлдө Ак сууда каньондо болгом, жана Сказка деген каньондо болгом. Аларга караганда менин жеке баамда, мисалы Конорчек Бишкектин эле жанында жакшы каньондордун бири да. Сөзсүз түрдө үй бүлөңүздөр менен барып көрсөтсөңүздөр болот, балдарды алып барып көрсөтсөңүздөр болот. Аябай кооз. Жолдо да Конорчек деп жазылып турат. Ал эми азыр болсо биз жолдон келатып, жанагы тез татым тамактар бар го, тиги боомдун ичинде, орто жеринде. Ошонун эле маңдайында, суунун биягында, жана нарын жакка кетип бараткан, Кочкор жакка кетип бараткан жолдо, Торгат жакка кетип бараткан бурулушта ошондон бурулуп туруп эле келеткенсиздер. Көкмойнок деген каньон бар экен да, биз ошол жерге келдик азыр. Бирок мен азыр айтайын дегеним, мен эми мондай талаап түстө келип атабыз да, мондай таштак жерде. Кыргыз минтип келебиз да, бизчи тоо ташта, жайлоодо деги эле илгери Кыргызда туалет деген жок болгон, ойду тоонун баары бок болгон деп тамашалап келе беребиз го. Бирок ушул жерге келгенде мен аябай сүйүнгөнүм, ыраазы болгонум, караңыздарчы, могу туалетти жасап коюшту. Ким жасаганын билбейм, мен аябай ыраазымын. Ким жасасагы ушеки Көкмойноктун кире беришинде ушу туалетти жасаган адамдарга ким жасады, жергиликтүү бир демилгечилер жасадыбы, же айыл өкмөтү жасады, билбейм кимге жасадыңар, бирок сиздерге чоң рахмат, мен аябай ыраазымын. Карасаңар, туалетин коюп коюштур. 10 сомдоп коюптур, эми кимге төлөрүбүздү да билбейсиң, бул жерге калтырып коебуз го дейм, бирок жакшынакай кылып коюптур. Жакшынакай туалетти эмеси менен, трубасы менен, ичи дагы жанагы ити чыккан туалет эмес. Жакшы, аябай таза, жакшынакай туалет экен. Азаматсыздар, аябай жакшы да. Себептен да биз ушуну көрүшүбүз керек да. Качанга чейин биз тоо таш таланын баарын эле мисалы бок кылып жүрөбүз, мындайча айткандачы. Ушундай бир маданиятты көтөргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Эми азыр болсо ичине киребиз, могу Көкмойноктун ичин, каньондун ичин карап чыгып, сөзсүз түрдө мындагы сиздерге айтып беребиз. Бирок туалет үчүн, дараткан үчүн чоң рахмат, себептен да маданият ушул жерден башталат. Бизде кыргыздар төрөлгөндө эле биз тоолукпуз, тоодо жашап төрөлгөнбүз. Ой, тоо деген, мен тоодо канча жүгүрүп жүрдүм, тоо ташта жүрбөдүкпү деп баягы же мал айдагандар бар болсо, же кой кайтарып айылда жашагандар бар болсо, же болбосо шаарда жашасак деле айылда үй бүлө бар, ата эне бар, тууган туушкандын, ата бабалардын үйлөрү бар. Анан биз тоолукпузбу деп айтып, тоонун бир эле багытын, бир эле тарабын көрүп келебиз да. Негизи биз ошентип эле көрчүбүз, себептен тоону биз кадимкидей эле жөнөкөй эле нерседей көрүп эле ушу бир тарабын эле көрүп келчүбүз да. Кийин бара-бара социалдык тармактар өнүгө баштаганда деги эле кыргыздар альпинизм эмне экенин түшүнө баштадык, трекинг деген эмне экенин түшүнө баштадык. Анан мурда кыргыздардын баары туризм десе, биз Ысык көлдү эле, Ысык көл берметибиз, Ысык көл туризмдин чордону деп эле биз Ысык көлдү эле элестете берчүбүз да. Кийин көрсөк, дүйнө жүзүндө туризм деген эң өнүккөн, эң популярдуу жактар так гана ушуга окшогон биздин кереметтүү тоолорубуз бар экенин, ошол эки жакка барып кызыгат экенин биз баарыбыз түшүнө баштадык. Эң кызыгы, биз мисалы ушундай жерлерди каньон экенин, ушундай жерлерди жакшылап тартса, дүйнө жүзүнөн чет элдиктер, өнүккөн өлкөлөр ушу жапайы сулуулук, жапайы жаратылыштын, бир табияттын бир өзгөчө тартылбаган, жасалбаган сулуулугу деп келет экенин биз кийин түшүндүк да. Камералар ар кандай, мына мен тартып аткан камералар өнүгүп, заманбап санарип системаларын өңдөрүн өзгөртүп, анан бара-бара социалдык тармактарда ушунун баары чыга баштаганда, биз өзүбүз таң калып, сонун жерлерибиз бар турбайбы деп көбүбүз таң калып көрө баштадык. Ошондой жерлердин бири Бишкектен ашып кетсе 1,5, ашып кетсе 2 саат шашпай
келатканда ушу так гана боомдун ичинде. Барыңыздар билесиздер, Торгат жолу деп коет, Кочкор жакка, Нарын жакка бурулган жолду билесиздер, көлгө кетип баратканда көргөнсүздөр. Ошол көпүрөдөн бурулуп туруп эле кайра имерилгенде ошол суунун бияк жагында Көкмойнок деген айыл бар экен. Ошонун эле үстү жагында арыраак кичине айдасаңыздар жеңил машина деле келет экен. Жеңил машина менен так гана ушу каньондун Капчыгайдын оозуна келип токтойт экенсиздер. Ошол жерге үй бүлөңүздөр менен келип, балдарыңыздарды ээрчитип, жетелеп келип, ушул кереметти көрүп, балдарыңыздарга көрсөтүп, таза аба дем алып, ары бери балдарды чыгарып, өзүңөр дагы чыгып, могул табигый кооздукту кошо үй бүлөңүздөр менен көрүп кетсеңиздер болот экен. Негизи Бишкекте тилекке каршы бизде тарых музейи, анан Аларча ушундай жерлерибиз эле бар, 1-2 жер бар. Чет элдиктер болсо бул Oriental базар деп, жанагы Восточный базар, Чыгыш базары деп Ош базарга келишет. 3 эле көрө турган жер бар. Ашып кетсе. Ал эми могул жакыныраак жерге барганда, ошо тоо аралап жүргөндө ушул жерге да келсеңиздер болот. Бул абдан жакшы локациялардын бири экен, чында эле кооз экен. Жанагы көлдөгү Сказка деген каньон абдан реклама болуп кетпедиби? Ошондон кем эмес, айрым учурда андан дагы жакшы болуп эсептелет экен. Бирок мындан дагы чоң каньон, мындан да чоңураак, мындан да узунураак, мындан дагы кызыктуу мындай туннелге окшогон жерлерден өтө турган жер. Бул коңшу жерде жанагы Конорчек деген жер бар. Буга жетелек жерде дагы ошол боомго киргенде эле темир жолдун жанагы чоң көпүрөсү бар го, темир жол. Кызыл көпүрөнүн жанында ошол жерден оң жакка кетет. Ал жакты сөзсүз түрдө көргүлө, балдарыңарга көрсөткүлө. Бул жакка келип, ошо эки Көкмойнок каньонун дагы көрүп кеткиле. Өзүбүздүн жерибизди эң биринчи кезекте өзүбүз таанысак, ар бирибиз биз патриотпуз деп эле жүрөк кагып, көкүрөк кагып жүрүп атпайбызбы? Ошол эки сезимибиз патриотпуз, ушу жерим, элим, менин керемет Кыргызстаным деген сезимди күчөтө турган, так гана ушул саякат кеңейте турган, ушуну көрүп, карачы сонун экен деп, анан ар бириңиздер дагы тартып, ар бириңиздер таштасаңыздар, канча киши муну көрөт, канча киши келгенге аракет кылат, канча киши саякатка көнө баштайт, канча бала, жаш балдар, жаш муңду ала келсеңиздер, алар ушул эки табиятка, ушул табияттын баалуулугун сезип, ушул өлкөнүн баалуулугун сезе баштайт. Кийин башка жакка барганда дагы алар айта жүргөнгө да жакшы болот. Биздин жерибизде ушундай каньон бар. Америкага барса, Американын каньонун көрүп, ой бизде Кыргызстанда да ушундай жерибиз бар деп, башка жерге барып, ал жерде ушундай жерибиз бар десе дагы айта турганга, айта жүргөнгө жакшы жер. Туугандар, келгиле, өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн табиятыбызды, өзүбүздүн баалуулуктарыбызды көрүп, билип, таанып, анан баалай жүрөлүк. Кош келиңиздер. Партнер нефть компаниясы менен кызматташып жүргөнүмө 1 жылдан ашып калды да. Анан жакын арада мен Сауд Арабиясына барып, ошол жерде эми ал нефтин өлкөсү, ал деген ушу майдын өлкөсү, бензиндин өлкөсү, алардын май куйгуч жайлары кандай болот экен, кайсы өзгөчөлүктөрү бар экен деп, ал жердин баарын кыдырып карап чыктым. Таң калыштуу нерсе, нефтин өлкөсү болгон, ошонун мекени болгон жерде партнер нефттен чынында эле, аны ошол жерге барган адамдар да карайлар, ашып кеткен май куючу жай көрө алган жокмун. Башка жака көп учурда барбай эле, өзүбүздүн жакшыларыбызды кээде көрбөй калабыз да. Анан эми бул абдан сонун нерсе да. Отургучу да бар, велопарковкасы да бар. Мисалы бул Байтике, Аларчага, тоолорго бараткан жердеги партнер нефть май куючу жай. Акча төлөй турган жери бар. Башка кошумча эмне ылайыктуу машина керек болсо, ошол нерсенин баары бар. Бүт баары заманбап шарттары түзүлгөн. Газ десеңер газы бар, май десеңер майы бар, дизель десеңер дизели бар да.
жанагы колдо бар алтындын баркы кичине төмөндөй түшкөндөй эле биз дагы ушул сервисти көп учурда эле баалай биле бербейбиз. Мен дайыма токтобой кайталап айтып келем, маданият дааратканадан башталат деп. Аны албетте баарыңыздар көрүп билип калсаңыздар керек. Партнердун дааратканаларын дайыма таптаза, жаркыраган деп көрсөтүп келем да. Бирок мен сиздерге кыска-нуска бир нерсени айта келейин. Партнер нефть Каркырадан көлгө баратып, Караколду көздөй баратып, Каркыра жака сол жака бурулганда, Хан Тенгри жака Каркыра жайлоосуна бурулуп бараткан жерде партнер нефть бар да. Ошол жерде так гана ушундай даараткана, так гана ошого окшогон кофе бар. Анан ушундай керемет нерседе баягы тоодо жүрүп 10 күн, 20 күн жүрүп анан эң биринчи сени партнер нефть тосуп алат. Жакшынакай жаркыраган дааратканасы менен, жакшынакай кофеси менен. Ошон үчүн маданият ушул жерден башталган ушундан да кичинекей нерсе болсо дагы сени бактылуу кыла алат да. Ошондуктан маданиятыбызды баштаган жерден таза маданияттуу бололу. Мисалы, бул учурда партнер деп деген бул жөн эле сапаттуу кызмат эмес да. Биз дагы эстей жүрчү нерсе, партнер деп деген бул Кыргыздын компаниясы. Демек, бул Кыргызстанга салык төлөйт, Кыргызстанга баардык төлөмдөрдү төлөйт, болгон кирешелерди берет, андан кошумча дагы биз айлык алабыз, пенсия алабыз, пособие алабыз дегендей ошол экиге салым болот. Деги эле өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң салым болот да. Бул мисалы бизнестин өнүккөнү бардык жакта мультипликативдүү эффекттерди берип турат. Элге ыңгайлуу шарттарды даярдап, элге жакшы шарттарды түзүп берип турат. Мисалы, мен дагы көрдүңүздөрбү, Эверест деп кийип алгам. Партнер нефть колунан келген башка адамдарга дагы жардамын берип турат. Жанагы мээримдүүлүк болуп көп ар кайсы адамдардын муктаждыктарына дагы жардам кылып, ошол эле учурда жакшы демилгелер болсо, жакшы иш аракеттер болсо, ишараттар болсо, ошол экилерге көмөк көрсөткөнгө жардамдашып турат. Мен дагы Эверестке бара жатам буюрса, ал жерге мен жөн чыкпайм да, ал жерде кыргызды даңазалап, кыргыздын желегин көрсөтүп, кыргыздын атын, даңкын чыгарганга аракет кылам да. Булар ошол экеге дагы көмөк көрсөтүп турат. Деги эле жалпысынан туугандар, бул бизнестин өнүккөнү, ушуга окшогон чоң корпорациялар бизнес өнүгүп турса, элдин баардыгына бул жардам дагы, ыңгайлуулук дагы, бул көмөк дагы. Ошондуктан партнер нефть эле болбостон, башка дагы бизде кандай бар тармактарда болсо, бизнес болсо, бул көп элге жакшылыктарды алып келет. Биз ошону унутпашыбыз керек да. Ал эми Кыргызстанда болсо, эң жакшы май куюучулардын алдыңкылары деп партнер нефттен куйгула. Бул сапаттуу май куюучу жай экенин мен тастыктап айтып кетем. А эгерде кандайдыр бир маселелер болсо, андай болбой койбойт, баардык жерде болот. Булар тез, ыкчам аранын ичинде чечип, ошол экени жоопкерчиликтүү мамиле кылып берет. Ошондой кепилдиги бар туугандар. Партнердо кызмат тейлөөнүн сапаты кошумча май куюу эле эмес, деги эле кошумча кызмат тейлөөнүн сапаты ушунчалык жакшы болуп калды. Мурда баратып эле май куюп атып, анан кофе алып кетиш керек деген ой болсо, бүгүнкү күндө булар кофеге өзгөчө маани берип атып, мунун сапатын жакшы кылып атышат. Жанагы кофе каналдарга барышат го, тиги эртең менен кофе алганы, кофе ичкени. Ошондой эле партнерго май куйганы эле эмес, май куйбаса дагы, машинеси жок болсо дагы, кофе ичип кеткенге токтоп, кофе алганга токтоп калышты да. Бул ушул партнердун компаниясынын, өзүнүн жамаатынын, алардын кызматтарды даярдап аткан адамдардын канчалык деңгээлде жоопкерчиликтүү, сапаттуунун далили да. Ошол экени аракет кылып атышат. Келип, өзүңүздөр эгер ким кофесин көрө элек болсо келсеңиздер болот. Бишкекте азыр кофе каналары абдан популярдуу. Ошол экилердин бир белгилүү бренди бар. Ошол жер алган кофеден булар дагы ошол кофени алып бул жерге кылышат. Машинеси да сапаттуу, кофеси дагы өтө даамдуу, сапаттуу.
Бул экинчи күнүбүз Таберик салуу жайында Жетөбүздө бүгүн кече түнү келип, ажайып кооз керемет жерге келип токтодук. Бул жердин конок сыйын көрдүк. Мунун бардыгы биз жанагы айткандай эле тиги Алтын Арашан ысык сууларына бараткан жолдо дагы келген жерибиз. Бул жерди да көрдүк. Аэропорт деген жер экен. Борис Николаевич Эльцин коноктолгон жер экен. Аскар Акаевич экөө ушул жерге келип, конуп, буларга боз үй тигип, ошол жерде ал киши Орус империясынын кишиси ушул жерде конок болуп кеткен жер экен да, тарыхый кереметтүү жерлердин бири. Анда Кудай буйрса, мындан ары бүгүнкү саякатыбыз дагы уланмакчы, Алтын Арашанды көздөйбүз. Жомокко келип калдык, жомокко. УАЗиктер гана чыгат бияка. Башка машина чыгыш кыйын экен. Эми керемет. Муну билбейм, видео азыр бере алабы? Жомок да жомок. Айланайын. Керемет. Бул дагы Кыргыздын керемет. Бишкекте борон чапкын. Бишкекте ушул маалда -22 деп берип чыккан. Бизде деле кем болбосо керек. Мунун баарын жашоодо көрүш керек да. Керемет. Алтын Арашан деген белгилүү Кыргыздын жери. Көбүңүздөр уксаңыздар керек. Көлдө, ысык көлдө Алтын Арашан деген жер бар. Абдан кооз жер деп уксаңыздар керек. Мен да угуп жүргөм. Биринчи жолу келип атам. Биз кече Жетөбүздөн чыгып, Жетөбүздө Таберик деген жерден чыгып, Караколго келип, Караколдон даамданып алып, ал жерден ылдый жака жанагы бизге белгилүү болгон Теплоключенко деген жер бар го, Аксуу районунда. Көбү ошо Аксууну аксы менен, түштүктөгү аксы менен алмаштыра беришет. Түштүктөгү аксы башка, бул жерде Аксуу району башка, Аксуу деген жер бар. Ошол жерге келдик. Ошол жерге келип, Теплоключенканын азыр кыргызча аты барбы десем, эч ким билбейт экен. Теплоключенко ошондуктан. Анан ошо Теплоключенканын бир бөлүгү, бул Теплоключенко чоң жер, ошонун бир бөлүгү бир кичинекей айылча шаарча бар экен. Анын аты эмне десем, жергиликтүү тургундар городок дейт. Кыргызча аты эмне десем, лесхоз дейт. Ошондуктан же городок же лесхоз. Ошол жерден биздин джип машиналарыбызды калтырып, баягы эле бул эми Кыргыздын маркасы болуп калган УАЗдарга отурдук. 2 УАЗга отурдук. 2 УАЗга чынжыр, кадимкидей эле чынжырды байлап, анан келдик. Чыга албай жатып, араңдан зорго 1 УАЗ келди. 1 УАЗ келди, кече борон болду, 17 февраль. Эми караңыздар. Азыр карай турган болсок, моул бир күндө жаады. Моул. Эми бул түбү алганда менче бир 40 сантиметр болсо керек. 40 сантиметр кар түнү бою жаады. Азыр биз келип ушул жерге токтодук. Могул жерде жол жок. Мен азыр Эрасылан тартып атат мени. Жол таптакыр жок. Бул жерде бир кишибиз экинчи УАЗ тиги тоо жакта калып калды эле, ошол жака басып кетти. Мен карап келейин, машина барбы, жокпу, жол алабызбы деп. Бүгүн чыкканга аракет кылабыз. Бул УАЗ кете алабы, кете албайбы биз билбейбиз. Бирок ойлоп атабыз, кишилер жол салып анан барабыз деп. Ушундай эң азап жерге баруунун эмне кереги бар, эмне азап деп айтасыздар да. Бирок биздин менен чогуу барган балдардын баарынын эмоциясы бүгүнкү күндө бир укмуш эми. Бир укмуш.
азыр ошо эки эмоциялардын баарын көрдүңүз. Биринчиси албетте бул жомоктогудай кооздук. Туугандар, жомоктогудай кооздук. Карагайлуу жер, кече каар лапылдатып жаап атат. Мындай каарды мен дайыма тоого чыгып жүргөн, көптөн бери көрө эле келем. Кичинекей кезимде бизде кышында бир укмуш каарлар болчу эле. Биз ошону эңсеп, ушу сонун каар, ошол каарлар ошол кыш каяка кетти деп айтып калчу элек. Мына ошол кыш ушул жерде экен. Мен ошого окшогон кышты Гималайда Манаслууга чыгып жүргөндө көрдүм эле. Кыргызстанда тилекке каршы ошого окшогон кышты көрө эле келем. Бирок бүгүн көрүп атам. Эртең менен ажайып биздин турган ойгонгон жерибизге күн чыкты. Карап демеле аябай сүйүнүп атабыз да. Бул жерде абдан көп эс алуучу жайлар бар экен. Анын бири ушул Алтын Арашан Хотел деген, Hot Spring деген, ысык суу деген жерге келип токтодук. Могу жыгачтан үйлөрү бар экен. Эми бул жайында болсо абдан керемет болсо керек. Жайында ушундай корочосу бар экен. Эми жайында бул өзгөчө керемет болсо керек. Кышында дагы өзүнчө керемет. Бул жерде эмне бар эң негизгиси? Табияттан бөлөк бул жерде Алтын Арашан белгилүү болгон ысык суулары бар. Ысык сууларына кече келе калып эле биз кечинде ушу кышка, борон, чапкынга, каар жаап атканда карабай түштүк. Мына видеодон көрсөңүздөр болот сиздер. Мондай жыгачтан, суруптан деп жазышкан экен. Мындай эс алуучу жайлар тигил тарапта дагы бар экен, бул тарапта дагы бар экен. Бир чоң айылча экен да. Бийиктиги 2550 метр бийиктик. Бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй эс алуучу жайлар, үйлөр, айрымдары ошо Союз учурунан бери, айрымдары жаңы салынган экен. Ошо көп адамдар келип эс алышат экен. Кышында дагы бул жерге көп келет экен. Мисалы, могу коңшу үйгө кече мен жаңылбасам Ирландиядан деди же Норвегияданбы биздин эле кыргыз жигиттер, ошол жакта жашап иштеген жигиттер келиптир. Алар дагы жөө келишти. Машинасы тигил жакта калып калды, бирок жөө келип ушул жерде жатышат да. Караңыздарчы, кандай керемет кооздук. Белгилүү биздин дрончубуз Нурсултан келетат. Суга түштүңбү, Нурсултан? Маза. Маза дейт. Анан эми бул жерде ысык булактарга абдан бай жер экен. Бардык жерден ага берет экен. Бул жерден, тигил жактан. Могу буулар чыгып турган, бубак болуп турган, сарай сыяктуу болуп тургандын бардыгы бул ысык суу экен. Мынакей биз келген жердин жери ушул. Муну Союз учурунда салган экен. Анан булардын ар кандай бар экен. Кичине жылымык болгону, аябай катуу ысык болгону, орто ысык болгону. Анан кезек менен түшүшөт экен да. Кече биз келип бул жерге түштүк. Бул кичине жылымык экен, денени көндүрөт экен. Андан кийинкиси ысык экен, аябай катуу ысык экен. Эмне себеп дегенде ал ысыкка көнүп алып туруп, анан могу жерден жылаңайлак, турсачан, ич кийимчен жүгүрүп тетигил жерге бардык. Ал жерге барып, анан ал жерге түшүп, анан кайра келдик. Кыштын кыран чилдесинде баа суу ысык болгондо ушу каарды кесип эле жүрө беришет экен. Биздин балдар могу жерде түшүп жатышат болсо керек. Азыр бир карап көрөлүк. Жүрүңүздөр ичинен. Камерабыз канчалык ала алат экенин билбейм, бирок буларды ушундай кылып чатырча кылып жаап коюшуптур. Бир учурда булар ачык болчу дейт, биз ачып да койгонбуз дейт. Бирок могу дубалдардын баары көрдүңүздөрбү, цемент, бетон менен куюлган. Бул Союз учурунда куюлган экен. Анан моундай бассейн сыяктуу кылып жасашкан экен. Ушу бетон менен кылып, бассейн сыяктуу кылып, онда эле суу агып атат, тигил булагынан агып атат. Ушуга келип түшүшөт экен. Таптаза. Анан бул себептен токтоо эмес да, токтоо эмес, агып турат. Ошондуктан бул таптаза. Мына Шаардык деген улуктагы жанагы Улуш Travel'дин негиздөөчүлөрүнүн бири ошентип түшүп атышат. Эми монун баары керемет ысык суу экен. Таң калыштуу. Тигил дагы. Бир учурда чатырларды ачык болчу дейт. Анан туристтер абдан көп келет экен. Чет элдиктер келет экен. Анан
жабык болсо, бияк кар болот экен, тиги болот экен, бул болот экен дейт. Бул жак ысыгыраак экен. Эми бул жерге келип азыр караңгыраак болот. Камераны азыр эра настройка кылып көрсөткөнгө аракет кылабыз. Жергиликтүү тургундун айтуусу боюнча эми биякта суу ким билет эмне бар экенин биякта айтат. Менделеевдин баары бар, айланайын. Алтыны бар, серебросу бар, башкасы бар, кыз учусунун бар, баары бар дейт. Бул жерден түшсөң тим эле ден соолугуң чың болуп эмне болосуң? Пизе сыныктын баары дары болот дейт да, кыскасычы. Так что ушундай туугандар. Эми муну албетте келип көрүп кетип ушул керемет жерди көрүп кетиш керек. Бул агып турат экен. Биз эртең менен келип могу менен жуундук. Мен ушул жерге келип жуундум. Винонун пробкасын тыгып коюшуптур. Анан могул жерде мен эртең менен жуундум. Суусу ып-ысык эле. Ып-ысык. Эртең менен ушул жерге келип жуундум. Башка жерге барганда жылуу суу таппасаң, жылуу суу таппай жүрсөң, бул жерде ысык суу болуп, муздак суу барбы деп аралаштырганга муздак суу таппай жүрдүм эртең менен. Эми бул кышында мен айткандай, албетте жайында келсеңиздер бул өзгөчө керемет. Мондай аянтчаларды, площадкаларды кылып койгон экен. Бул дагы отель экен. Көрдүңүздөрбү, могу жерге жайында столдорду койсо керек. Жолдош байке, турабы? Столдор турабы бул жерде? Столдор ушул жерге отуруп тамак ичишсе керек. Жолдош байке бул жерди караган киши. Бирок Жолдош байке деп эч ким тааныбайт экен. Кожо жаш деп тааныйт экен Жолдош байкени. Себептен ушул жерде дайыма турат экен да. Отундарын алып алышат экен. Эми бул жерде жыгач таштар, эми өдөн болсо ылдый жактан, айылдан көмүрлөрдү мүшөккө салып, УАЗ эле жана УАЗга салып алып келишет экен. Ошо менен кышында жылынышат экен. Жайында менимче андан да көп туристтер келет. Палатка пик чокусу, чатыр чокусу тигил. Мен ошо Хантеңирде турганда мен ар жак жагынан көрдүм эле. Анда мындай чатыр сыяктуу болуп көрүнөт, бул жеринде болсо чоң чатыр сыяктуу болуп көрүнөт экен. Абдан кооз. Ушул жакты көздөй барганда абдан кооз Алакөл деген жер бар. Сөзсүз түрдө көрүшүң керек деп атат. Сөзсүз түрдө мен көрөм. Сөзсүз түрдө биз Эр Арслан экөөбүз ошол жерге барып жетип, ошону дагы көрсөтөбүз туугандар. Анан момундай эми бул ажайып кооз да, керемет. Ушундай керемет сөз жетпейт. Ушунча эмоция аласың. Анан бул эмоцияны алып, бул эмоцияңар кенен чөнөн бир айга жетет. Андан тышкары силердин эсиңерде бул өмүр бою кала турган нерсе да. Мен кышында же жазында ошол Жыргаланга бардым эле, Алтын Арашанга бардым эле, Көлгө бардым эле, Тегерендим эле, ошондой жерге бардым эле деген кооз жерлер бар. Мынакей ушинтип туугандар кышкы Алтын Арашанды сиздерге көрсөттүк. Бул жерге бир түнөдүк. Эми Кудай деп биз жаңы элеки УАЗыбызды оталдырып алып, алдына 2 катар жол салып алып, андагы тартабыз. Адамдар жол салып жөнөйбүз, аркабыздан УАЗ жөнөйт. Канчалык деңгээлде чыга алабыз, чыга албайбыз билбейбиз. Бирок мындан ары айылга чейин 17 чакырым экен, 17 чакырым биз УАЗ чыга албаса дагы УАЗды калтырып коюп жөө базабыз деген ойдобуз. Себептен көпкө кала албайбыз да. Дагы кызыктуулар алып. Жака да көчкү түшкөн экен жол. Азыр көрүп атабыз эми. Эң кызыгы майыбыз да аз. Азыр 2,5 3 литр май куюлду. Кыргызстанда деле ушундай ойго келгис бир приключениялар боло берет да. Так что чыккыла, саякаттагыла.
буюрса азыр 2 чакырым калды машинабызга чейин. Ошол жерге чейин эптеп жетсек бүттү, ошо менен биздин бул сапарыбыз бүттү. Geldik, машинабызга келдик. 17 чакырым жөө басып, Алтын Аршандан бул жерге келдик. Жеттик, баарыбыз аман эсен жеттик эң негизгиси. Мен точно 100% кепилдик берем. Бул кийин мындай карды көрө элек болчу. Саякат бул жөн эле биздин кооз жерлерибиз, биздин кереметтүү табиятыбыз эле эмес. Бул биринчи кезекте билимдин түгөнбөс кең байлыгы. Канча жерге саякаттап, канча жерди көрүп, көптөгөн нерсени өзүңүздөргө камтып, билим деңгээлиңер баарыңыздардыкы байып, кеңейет. Биз көп угуп, билип жүргөн Арашан деген кереметтүү жерибиз мынакей ушундай.